алып барган жумуштары боюнча. Бирок менде ушу жакшы конкретный суроолорго ар кандай жооп берди да, жалган жашык. Айсара Ханышана, сөзүңүз оозуңузда азыр мына маалымат келди, Алымкадыр Бишеналиев жумушунан бошоду деген келди. Мен кечирим сурайм. Эми ушул жети өлчөп бир кескилечи. Айланайындар ай. Эки жолу келди. Мен ушул жерде отуруп президентке кайрылдым эле. Күндө алыңызчы иштей албаса депчи. Эми экинчи жолу алып келгениңерде болбогон мына кече президентти сатып отурат да. Ай, бул эмне деген команда? Рахмат. Кечирим сурайм. Дегеним, менде канчалык полномочия же бийлик болбосун, мен ушу тарбиямда жок да, эркек кишилерге мындай давить эткен. Ошол моменттен пайдаланышып атат. Анан уялган кыздын бетин уялбаган кыздырмайт болуп, баягы президенттин адамымын, тиги бунун адамымын деген жетекчилер бизде көп. Булар биринчи президентти уят кылып атат да, чынын айтыш керек. Биздин президентибизди, Камчыбек Кыдыршаевичти уят кылып атат. Ошол жетекчилерди ушу биздин өзүбүздүн президент дагы, ушу биздин өкмөт дагы карап отурса керек. Айрыкча өкмөттүн өкүлдөрүнө кулак кагыш, ушу биздин жетекчилердин бир жоопкерчиликтүү, жалган маалымат бербей турган бир мындай жагын карап койсоңуздар. Асан мырза, Эдил Жолдубаевич, сиздерге айтып атам. Биздин ушу жетекчилер, высший рангдагы жетекчилер ушу жалган маалымат берген үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек да, чынын айтыш керек. Анан биздин ушу президентти баш кылуу уят кылбаш керек да. Эл үчүн кызмат кылабы, жоопкерчиликти моюнга алып милдетин так аткарсын да. Андай мындай деп, анан кийин биз баягы биздин бир слабый жерибизден же пайдаланып кетпеш керек да. Рахмат, колдооңуздарга. Рахмат, Айсара Нишановна. Урматтуу депутаттар, Эдил Жолдубаевич, бир эле нерсе, ошо мен сизди ойлойм, эми вице-премьер катары ошо саламаттык сактоо тармагында министрликтин аппаратында бир сыра карап чыксаңыздар, эң биринчи ошо аппараттын ичинде биздин жетекчилер, ошол эле Кыргыз фармация, азыркы бизде мына жаңы да, ошо Наргиза айым, сиз жаңы болдуңузбу жетекчи? Ошол эле Нурбек Медетбекович мына онкология борборунда жаңы жетекчиси болду. Мен ойлойм, эми ушу бир жумуштарды, Асан мырза, сиз какта отурасыз? Кичине мен сүйлөп атам го. Анан кийин ошол жетекчилерди да мен суранып кетет элем, ошол жумуштарды бир катуу көзөмөл алып, катуу ишти алып барсаңыздар.